Шамырза Бөркулов, Качкын Булатов деген укук коргоочу аксакал адамыбыз Атамбаев 2-3 адамды өлтүрүп койсоңор боло берет, баштай бергиле деп Кадыржан Батыровго команда берген деген акыйкат сөзүн айтып чыкты. Акыйкатты билген адамдар эмне үчүн унчугушпайт, эмнеден коркушат деп таң калып келгенбиз. Мына түштүк согуштун ким баштаганын билгиси келбегендер билип алышсын. Ал эми убактылуу өкмөттүн шакалдарына кечирим болбошу керек. Президентибиздин ош куугалаңын иликтейбиз деген сөзү эмнегедир кечигип баратат. Отунбаева кара жашыкты ачпагыла деп догурунуп койгон үчүн эместир. Эл чындыкты билсин. Равшан Жээнбеков курч позициясы ачуу тилүү үчүн азап чегип келет. Демократ саясатчы Равшан Жээнбеков үй камагынын шартын бузган үчүн кайрадан номер 1 СИЗОго киргизилген. Анын башында Сооронбай Жээнбеков Кой Таштагы окуясы боюнча мыйзамсыз камаганы жалганбы? Чындык акыры чыгат. Кой Таш куугалаңын баштагандар Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Жумшалиев, Орозбек Опунбаев сыяктуу чиновниктер эмеспи? Ийне жүүнү дейри анализдеп эски бийликтин командасын жоопкерчиликке тартуу зарыл. Алар бүгүн болбосо эртең жазаларын алышары айныгыс кеп. Ал эми Равшан Жээнбеков Кой Ташта күч органдары менен элдин ортосуна түшүп, арачылык милдетин аткарып жүргөн интернет сайттардагы видеолордон көргөнбүз. Сокен бийлиги ага карата күчкө салуу менен айыптарды илген, бирок далилдей албай коюп, ушул күнгө чейин сот процесстери созулуп кетти. Аныгында Кой Таш окуясына катышкан саясатчы, активисттер жазаланып, андагы бийликте олтургандар, провокация уюштурган орган жетекчилери суудан кургак чыгышса, мунун өзү калыстыкка жатпай калат. Карт тарыхы бар бир Сооронбай Жээнбеков башында турган бийлик күнөөлүү экенин далилдейт. Того терине келсек, Равшан Жээнбеков курч позициясы ачуу тилүү үчүн көп жылдан бери азап чегип келет. Булак Азия News. Эл чындыкты билсин. Кат таштап кетиптер. Ысык Атада 74 жаштагы аял сууга секирип каза болду. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 74 жаштагы аял өз өмүрүнө кол салып каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айыл тургундары билдиришти. Ал Кең Булуң айыл аймагына караштуу Чолпон айылынын 74 жаштагы тургуну ГЖ аттуу жаран болгон. 27 августта өмүрүн кыюу үчүн сууга секирген. Үйүндө бир аз таарынышы болсо керек. Айтор Чолпон айылынын жанындагы суу жээгине кийимин чечип кат таштап кеткен экен. Ошол кат аркылуу жакындары куткаруучуларды чакырды. Ысык Ата районунда суучулдар жок болгондуктан Токмок шаарынан чакыртышкан экен. Алар Чолпон айылынан өткөн суудан аялды таппай коюшту. Ошол эле күнү суу жээктеп жүрүп, Красная Речка айылынан өткөн суудан жансыз денесин табышты, деди алар. Өзгөчө кырдаалдар министрдин басма сөз кызматы окуяны тастыктады. Булак Турмуш Кежи. Эл чындыкты билсин. Ак Шумкар партиясы парламенттик шайлоого катышат. Жалпы 75 партия. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына Ак Шумкар партиясынан 28 ноябрда өтө турган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу тууралуу билдирүү келди. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, жазуу түрүндө билдирме тапшырган партиялардын саны 75-ке жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Партиялардан билдирме кабыл алуу убактысы 18:00 токтоду. Документ тапшырган саясий партиялар 14 октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партияларда бир мандаттуу аймактардан чыкчу талапкерлер да тиешелүү документтерин БШКга жиберип, 29 октябрга чейин талапкер катары катталышат. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин шайлоого катышуусу жөнүндө билдирмеси 13 октябрга чейин кабыл алынат. Алар саясий партиялардан да өзүн өзү көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алышат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңеш депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Туйгунал Абдрайымов 17 сентябрда боло турган митинг тууралуу айтты. Бетегени бербеген, ачуу чындыкты айтамын деп, досу Атамбаев менен 2 жыл сүйлөшпөй жүргөн Туйгунал Абдрайымов учурдагы саясатка токтолуп, 17 сентябрдагы митинг тууралуу Назар News маалымат агентине маек берди. Туйгунал мырза, сиздин саясатка болгон кадамыңыз бийликти чочутуп, 2 досту ойго салды. Ал тургай сиздин үстүңүздөн кылмыш иши козголду деген аңыз кептер тарады. Сиздин саясий багыттагы алдыңкы кадамыңыз кандай? 2 дос чочубай эле койсун, кыргызда жакшы сөз бар. Калыс сөзүн айтпаса, аксакалга не пайда? Кыскача тарыхты алып карасак, Ормон ханды Балбай баатыр өлтүргөн, андан кийин бугу менен Сарбагыш чабышып канча киши өлдү. Акыры Балбай өзү түрмөдөн өлдү. Ошондо кыргыздын 2-1 тууган уурусу бугу менен Сарбагыштын ынтымагын бузган нерсе болгон. Азыр мен эми көлдүн аксакалдарын айтып жатам, токтоткула. Атамбаевдин деле кемчилиги болгон, күнөөсү болгон. Бирок бир жери түрмөдөн өлүп калса баарыбыз уят болобуз деп. Анткени ал кыргыздарга абдан эле жакшы иштеп берди. Кылган иштеринин эң негизгиси Кыргызстан туура жолго
түстүндө президент болууга мүмкүнчүлүгү болсо дагы ордуна Сооронбай Жээнбековду шайлап кетти. Бир президент отуруп алып диктатура болбосун деген. Ошондуктан мунун баарын баалаш керек. Туура өз деле убагында адамдардын күнөөсүн далилдебестен камап койгон учурлары болгон. Дастан Сарыгулов, Өмүрбек Текебаев, Талгарбеков, Бек Турасанов, Марат Султанов, Канат Исаевдарды камады. Ошондо жанындагы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев эсиңердеби? Аягы мына экөө тең каякта олтурган билесиңер. Эгер биз бул жолдон кайтпасак, келечекте дагы эки достун орду каякта болуп калышы күмөн. Мына Жапаров өзү айтып жатпайбы, элди бириктирем деп. Бириктирсин, саясий туткундардын күнөөсүн далилдеп үй камагына чыгарсын. Күнөөсү жок дапылдатып эле камай берсе, кустура берсе кузуңду ичип жүрө беребизби? Бул туура эмес жол. Биз 21-кылымда жашап жатабыз, бүт дүйнө бизди карап турат. Эгерде адамды күнөөгө тартам десе, адамдын күнөөсүн далилдеп, сот кылып туруп, анан чара көрүшү керек. Бул эки дос туура эмес жолго түшүп алды. Ошондуктан мен аларга Кыргызстанга тынччылык керек, туура жолго түшкүлө деп жатам. Тынччылык болсо акырындык менен бул оор абалдан чыгып кетебиз. Чындыгында дүйнөлүк кризис, пандемия болуп, экономика оор абалда калды. Азыр алтын президентти алып келип койсоң деле 1 жылдын ичинде оңдоп кете албайт. Ушуну элдерге туура түшүндүрүш керек. Мен оюм ушундай: ак үйдү бийликти күч менен басып алабыз деген ой жок. Мен өзүм ар дайым жаштарга ак үй кыргыз бийлигинин символу, ал баарыбыздыкы. Бул Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун же Жапаровдун үйү эмес, кыргыздын үй борбору десек болот. Биз аны тоноп күйгүзүп, кыргыз бийлигинин кутун, берекесин кетирип жатабыз деп айтам. Ошондуктан мындай нерсеге барбашыбыз керек, бийлик элди андай кылганга жеткизбеши керек. Көп нерсени сүйлөшүп, компромисс жолу менен четсе болот. Кесиптешибиз Арслан Сартбаевдин гезити Азия Ньюста сиз уюштурган митингде 10 миңден ашуун адам келиши күтүлүп жатат деп жазып чыкты. Бирок митинг 17-сентябрь Атамбаевдин туулган күнүнө карата уюштурулган. Эмне себептен? Алмаз Шершенович 17-сентябрда 65 жашка чыгат. Ошого карата камактан бошотулушун бийликтен суранып жатабыз. Чын айтсам, көп киши чакырган жокпуз. Себеби өтө көп киши болсо аларга боло албай калабыз. Киши аз болуп калса дагы айтышат, чогулта албай койду деп. Өзүбүз дагы азыр эки анжы ойдо турабыз, бирок массалык түрдө элди чогулткан жерибиз жок. Бул митингди ким кандай түшүнсө өзү билет. Бизге чаң тополоңдун кереги жок. Ансыз деле көпчүлүгүбүз өзүбүздүн казаныбызда эле кайнап жатпайбызбы? Атамбаевдин ден соолугу боюнча айта кетсеңиз, сиз өзүңүз барып көрдүңүзбү? Мен ал жака ай сайын барам. Чын айтканда анын ден соолугу начар. Мен өзүм врач болгондуктан баарын билип көрүп турам. Кан басымы төмөндөп, өтө эле коркунучтуу болуп жатат. Кудай ден соолугун берип, дагы аман эле болсун, бирок жаман бир нерсе болуп кетпесин деп жатам. Кыргызстан тарыхы үчүн коңшу мамлекеттер бар, эл журт деген бар. Кыргыздар президенттин ушундай кылды десе, келечек муундарга дагы жакшы үлгү эмес. Сиз Алмазбек Атамбаев менен жолуктуңуз, саясатка болгон көз карашы кандай? Ал деле тынч эле болсо экен деп жатат. Кээде ачуусу келгенде баарыңарды чыксам көргөзөм деп калат. Ал киши башынан эле эмоционалдуу адам. Негизи Атамбаевди дарыланууга жибериши керек. Ал түрмөдө болобу, эркиндикте болобу, баары бир саясатка кандайдыр бир терс таасирин тийгизбей койбойт. Мен Садырдын тарапташтарына кайрылып, былтыр жайында Садырды түрмөдөн чыгарып койсок, ал катардагы эле саясатчы болуп калмак. Маңдайына жазылыптыр, мына президент болуп турат. Эми Алмаз Шаршеновичти түрмөдөн чыгарып койсо, эл деле аны түшүнмөк. Алмаз Шаршенович Садыр Жапаров түрмөдө кезинде атасына топурак салган дагы чыгарган эмес. Балким экөөнүн ортосунда кандайдыр бир кечирбөөчүлүк барбы? Туура, Жапаров көп жамандык көрдү. Ал ошол башынан өткөндү сезип, айкөлдү кылышы керек да. Кимге эмне кылсаң, ал кайра башыңа айланып келет. Алмаз Шаршенович менен Сегизбаев канча кишини камады, мына арты эмне менен аяктады. Сиз айкөлдүккө көп басым жасап жатасыз. Кече жакында Аскар Акаев Кыргызстанга келип кетти. Буга көз карашыңыз кандай? Көз карашым абдан жаман. 1992-жылы Аскар Акаев президент болгон кезде кеминде бир аксакал ай балдар оңбой калды, кул тукум эл бакпайт деген. Мына ошондой эле болду. Мага жаман адамдын образын айт десе, Акаевди айтар элем. Куйтуу, коркок, жан бакты адам сотко берсе бере берсин, аны Кыргызстанга алып келбеш керек болчу. Мына бетибизге түкүрүп кетпедиби? Мен билбей калдым. Өкмөт жасады дегени такыр туура эмес. Ошондо биз бардык кеткен президенттерди кечиришибиз керекпи же Атамбаев делеби? Учурунда Атамбаев жакшы иштеп берген. Кеткендер кеткен жеринде жүрө берсин, алар элге келсе жарака кетет. Атамбаев түрмөдөн чыкса жарака кетпейби? Атамбаев дагы өлкөдөн чыгып кетсин. Атамбаев түрмөдө өлүп кетсе, кыргыз эли эң башкысы Жапаров уят болот. Жапаровдун аты тарыхта ошондой болуп калат. Атамбаев өзү мени чыгарсын деп айттыбы? Мени шарты жок чыгарсын, эгер мага шарт койсо, мен намыс үчүн түрмөдө өлөм деп жатат. Учурунда Атамбаев деле айкөлдү кыл Ташиевди, Келдибековду, Түлеевди түрмөдөн чыгарган. Кыргызстанда уруу түндүк түштүк болуп жатышат. Бул нерсеге сизге байкалып жатабы? Бул түндүк түштүк болуп бөлүнүү Атамбаевдин маалында бир топ эле азайып калган. Түндүк түштүк болуп бөлүнүү Акаевдин маалында башталган. Ошол кезде бизди күчтөп Митфакка 50 орун берип ош мууга ачтырган. Бул жеке кызыкчылык болгон. Илгери биз баарыбыз Бишкектен эле окучубуз. Чындыктын өз убагында айтылганы жакшы. Жапаров мен камчыбек
Бешташевке туура эмес жасап жаткан иштерин айтып көрдүңүзбү? Кимге айтканымды айтпай эле коеюн, бирок айткан учурларым болгон. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Барган сайын Кыргызстандын келечеги жаман болуп бара жатат. Борбор Азияда чатак чыгарабыз деген державалардын көксөгөнү Кыргызстан болуп жатат. Азыркы учурда уктап жаткан ячейкалар көп. Азыр жумушсуз, нааразы болгон жаштар көбөйдү. Баарыбызга бар заман, бир кыргызга кор заман. Көпчүлүк Орусияда экинчи сорттогу адам болуп иштеп жүрүшөт. Байлар менен күрөшпөй, кедейликти жоош керек. Чиновниктер менен бизнесмендерди кустурбай эле элге иштетишибиз шарт. Республикада бай адамдар көп болуп, элге жумуш бербесе, мамлекет күндөн күнгө артка кете баштайт. 30 жыл ичинде кимдер гана бийликке келген жок. Акаев өзүн актайт, Атамбаев өзүн актайт. Андай болсо Кыргызстанды ким сазга батырды? Мамлекетти сазга батырып элдин шоруна калган бул албетте Акаев. Бакиев болсо башында жакшы эле иштеп жаткан. Экономика өсүп, кийин эле ал бийликтен алыстап мамлекетти Максим менен Жаныш бийлеп калган. Атамбаев болсо кемчилиги болгону менен жакшы иштеди. Ал жада калса мени кызматтан айдады. Сизди кызматтан айдагандан нааразы болдуңузбу? Атамбаевга нааразы болуп 2 жыл сүйлөшпөй койдум. Садыр Жапаров бийликке жаң келгенде эч кимди куугунтуктабайм, качып кеткен президенттерди алып келем деген. Кыргызда сөз бар, султан сөөгүн кордобойт деген. Кеткен хандардын баарын чогултуп, саздан чыгып кете алабызбы? Муну кийинки муундар чечпесе азыр бир нерсе деп айтыш оор, бирок дагы деле болсо үмүт бар. Кыргызстанга кандай президент керек? Кыргызстанга калыс, салмактуу, көптү көргөн президент келиши керек. Акылдуу, таланттуу жаштар бийликке көп жулкунбайт. Ал эми деңгээли жоктор эле дарылдайт экен. Мисалы 28 жаштагы инибиздин 5 соттук күнөөсканасы бар экен. Анысы дагы насияга алынган. Мен премьер-министр болом деп бакырып жүрүп, акыры айыл чарба министри болду. Анысы аз келгенсип малды сыртка чыгарбайбыз деп дагы элдин убалына калды. Ар бир бийликтин катачылыгы элдин жашоосуна зыянын тийгизет. Айрыкча парламентке билими жок эле адамдар келип мыйзам кабыл алып жатат. Мисалы чет өлкөдөгү парламентте эң жашы 50дөн өйдө. Кыргызстан тарыхы барымтада калып калган жокпу? Биз чоң державалардын ортосунда жаман абалда калдык. Улуу жибек жолунун чоң артериясы бизде турат. Бирөө темир жол салам десе, бирөөлөр ага тоскоолдук кылат. Кандай гана президент келбесин, чоң державалардын кандайдыр бир басымына түшүп калат. Ички саясат бекем, эл ынтымакта болмоюнча тышкы саясатыбыз өнүкпөйт. Кыргызда сөз бар, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген сөзгө ишенесизби? Ооба ишенем. Фарид Ниязов кой ташта отуруп алып элди башкарабыз дегенде айткам. Фарид, сен тарыхты билбейсиң, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Бийлик үчүн бала атасын, атасы баласын өлтүргөн дедим. Мына эме бул эки дос өлкөнү жарышып башкарып жатат. Чын айтканда Кудайым буларга ыйман, ынтымак берсин, бирок ар бири өз орду менен башкарганы оң. Достордун бийликке келишинин кереги барбы же жокпу? Бийликке келгенден кийин аралыкты сактап, бийликти талашпай дос болуп калышы керек. Социалдык тармактарда азыркы бийликке ишенбөөчүлүк күчөп, талкуу жаралууда. Булардын тагдыры кандай болуп калышы мүмкүн? Аны бир Кудай билет. 17 сентябрдагы митингде кандайдыр бир ызы-чуу чыгып кетишинен коркпойсузбу? Провокация болбосо эч кандай ызы-чуу болбойт. Биз Атамбаевдин тарых үчүн бошотсун деген тынчтык митингин өткөрөбүз. Бийликтегилер ач көз болбой ыйманга келишсин. Дүйнөнүн түбүнө эч ким жеткен эмес. Жеңил келген эркиндикти баалай албай талашканыбыз бийлик болуп калды. Учурда бийликте кулдун тукумдары көбөйүп кетти. Булар күнүмдүк кара курсактын кулу. Азыр кедей байга, бай Кудайга жетем деген заман болуп калды. Ошол заман түбүбүзгө жетпесе экен деген тилек. Булак Назар News.